Өкмөттүн күз-кыш мезгилине карата даярдыгы канааттандырарлык эмес. Мындай жыйынтыкты бүгүн жогорку кеңеште эл өкүлдөрү жалпы добуш берүүнүн жыйынтыгы менен чыгарышты. Андан сырткары эл өкүлдөрү Бишкек жылуулук борборундагы аварияга байланыштуу Улуттук энергетикалык холдингдин төрагасы Айбек Калиевдин тагдырын чечүүгө түштү. Мына канча деген Бишкек шаарынын тургундары жабыр тартышты. Мен күнөөм бар деп арыз жаздың да өзүң. Жаздың да. Кандай болсо да адам өзүн акыл эсимен кеңешет. Акыл эсимен жүрөгүмен кеңешет. Ана ошонун негизинде арыз жазып, бир кандай күнөөлүү сездиң да. Ошон үчүн эгерде жазган болсоң, анда жазып, эмгек кодекси негизинде кабыл албайбы Сапар Исаков. Аны сен өзүң кете бер. Анда бир топ депутаттар түзүлгөн комиссиянын иликтөөлөрү чыкмайынча Айбек Калиевдин кызмат ордун карабай турууну сунуш кылышты. Айрым эл өкүлдөрү депутаттар сот прокурор эместигин кесиптештеринин эсине салды. Бир адамдын үстүнөн чечим кабыл алыш үчүн служебный расследование жүргүзөт. Аны терең изилдеп чыгып, анан кийин чечим чыккандан кийин чечим кабыл алат. А бул жерде биз күнөөсүн тактабай эле, эми биз мындай политический жоопкерчиликти мойнуна илип атабыз да. Бул туура эмес болуп калат менимче. Биз жогорку кеңешпиз. Эл өкүлдөрү эки жээкке бөлүнүшүп, бири Калиевдин арыз жазганын эң туура чечим деп белгилеп, эртерээк кетирүүгө шашса, экинчи тарап арыз жазганы жоопкерчиликти сезген экендигин айтышып, олуттук кырдаалда энергия холдинг жетексиз калбашы керек экендигин айтышты. Добуш берүү учурунда Калиевдин кызматтан кетишине 17 депутат макул, 64 депутат каршы добушун берди. Мына кече жакында өчкөн нерсе бул кечеле Калиевдин тиешеси жок бул жерге. Ошо 2013-жылы ошо жерге ким кол койгон, ошо жерди ким башкарып турган, ошолордун түгүнөн баштабайлыбы бардыгын. Күнөөлөр ошол жерден чыгат. Ошол жерден. Бул кече жакында эле чыгып аткан маселе эмес. 2013 башталган, ошондо ким кол койгон, ким кабыл алган, мына ушулардын бардыгын текшериш керек. Күнөөлөр ошол жерде жатат деп ойлойт элем. Ошо текшерилгенге чейин ордунда иштеп турсун. Парламент отурумунда депутат Жанар Акаев сырттан насыя иретинде келген акчалар туура эмес пайдаланып жаткандыгын айтып, аны көзөмөлгө алууну сунуштады. Кечеги тесттеги окуя бул Кыргызстан сырттан алган карыздардын максатсыз пайдаланылганын, миллиондогон акчалар, долларлар сол чөнтөккө солонутканындай күмөн жаратты. Биз, урматтуу депутаттар, мындан ары ушу сырттан келген карыздарга бир ревизия өткөрүшүбүз керек. Бүт. Мына Токтогул кесине азыр миллиардтаган акчалар келип атат. Түндүк түштүк альтернативдүү жолу, ошол Русгидронун жанагы 37 миллиону, андан сырткары мына Бишкекте жакында автобустарды сатып алабыз дейт, ар бири 10 миллиондон дейт. Мына ушундай акчаларды бардыгын сырттан келген карыздарды биз ревизиядан өткөрүп, анын максаттуу жумшалышын пайдаланыш керек. Жыйындын соңунда депутаттык комиссиянын токтомуна кошумча сунуштар киргизилип, 97 добуш менен кабыл алынды. Түзүлгөн депутаттык комиссия Бишкек тести курууга жумшалган 386 миллион доллар жана андагы авария боюнча иликтөө жүргүзмөкчү. Белгилей кетсек, кечээ премьер-министр баштаган өкмөт мүчөлөрү, мамлекеттик органдар менен мекемелердин жетекчилеринин катышуусунда өткөн жыйында авариянын келип чыгуу себептери тууралуу маалыматтар берилген. Тазагүл Эмилбекова, Чыңгыз Айбашев, Нур Ньюс, Бишкек.